4-нчү вариант деп жүрбөйлү, жакшы билесиздер. Ошонун бир аягында бир техник вопростор калганда, ошону тактоо боюнча ошол эки маселе калганда, анан ошолор тактоо боюнча анан долбоордун биринчи вариантын карап чыгайлы деп бизди Тажикстан тарап 10-июлга Ишфара шаарына Тажикстанга чакырган болчу. Биз барып ошо 2-тен 1 иштеп жолдун курулушун дагы баштап, анан кийин жанагы долбоордун келишимдин долбоорун алдын ала карап чыгып туруп макулдашайлы деген максат менен барган элек. Тилекке каршы биз баргандан кийин кабарыңыздар бар. Биздин Кыргызстандын Тамдык деген жерде турган чек арачылар менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болуп кеткен. Бунун себеби Тажикстан бир оско жакын жараны кирип алып, биздин аймакка мындай чарба иштерин жүргүзүүгө аракет кылган. Биздикилер аларга уруксат эмесин бул аркага кайтаруу аракетин кылганда таш менен урушуп, анан биздикилер асманга ок атып, келип калган Тажикстандын чек ара нарядтары асманга ок атып, анан алар биздин чек арачылар тарапты көздөп ок аткан. Атышуу болуп кетип, тилекке каршы Тажикстан тараптан жарадар болгон жарандар бар, бир каза болгон жарандар бар. Бул Тажикстандын берген маалыматы боюнча да. Ошого байланыштуу биз барып бул окуя боюнча да алек болуп калдык. Түштөн кийин тилекке каршы Тажикстандын чек ара нарядтары менен биздин ошол Тамдык постунда турган биздин чек араларды көздөп ок атуу болгон. Биз ошол жерде кошмо штаб түзүп, бизден ошо мен комиссия мүчөлөрү мына Курманбек Алымбаевичтер кошо болду. Анан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Алимбаев Абдыкерим биздин жаныбызда турду. Тигил тараптан ошол Алимардан мырза кийин учуп келди, алардын чек ара кызматынын командующий. Кийинирээк генерал Харулаев деген киши бар, ошолор менен бирге туруп аракет кылып атты ошол ок атууну токтотууга. Биздикилер ошол угуп өз убагында ок атууну токтотушту. Тилекке каршы Тажикстан тарабынан бул уланып бир топ саат 9, кечки саат 9-га жакын токтоду да. Анан ал жерден бир аз биздин баягы маселелерибизди талкуулап, мурдагы күн тартибиндеги калган кечкече маселелерибизди талкууладык. Ошол эле мезгилде биздин Аксай айылынын үстүндө, Барук айылында бир топ Тажикстан жарандары топтолуп, баягы адамдар жарадар болгондуктан кийин бир аз аларда толкундануулар болгон, жанагы айыл өкмөттүн имаратынын терезесин сындырып деген маалыматтар бар бизде. Анан биз өзүбүздү коргойбуз деп бир топ мергенчилердин тобун түзүп, биздин ошол чек арачылар турган пост жака өтүүгө аракет кылышкан 30дай адам. Бирок биздин чек арачылардын туура мындай башка күч органдарынын күчү менен Кудайга шүгүр эч кандай мындай кагылышуу да болгон жок. Андан кийин мындай бир жарадар да эч ким болгон жок. Акыбал тынч. Бирок ошол эле мезгилде Барук тарабынан бир топ адамдар чыгып, Ылдыйкы Жакөрүк деген жер бар, ал жерде бир 150-200 Тажикстан жарандары чыгып, жол тосушуп, анан ортодо биздин Аксай айылынын тургундары да чыгып, жол тосулуп турган бир топ кече түштөн кийинге чейин. Андан кийин биз өкүлдөрдү тандадык. Тажикстан тараптан ошо Тажикстан Сагдио облусунун төрагасынын биринчи орун басары, Тажикстан шаарынын төрагасы, аларда төрага деп аталат, мэр короду да. Анан ошол жердеги чек ара отрядынын жетекчисин, бизден болсо биздин областын акиминин орун басары Жолчиев мырзаны, анан кийин жанагы командующийдин орун басары Алимбаев мырзаны жиберип, булар ошо бардык тоскон жерлерден аралап өтүп, аягына чейин Барукка чейин барып туруп, анан ал жерден губернатор жана акимдерди биздин УУдун начальнигин коштуруп жолду ачтык кече. Биринчиден толугу менен ачылды. Экинчиси биз баягы күн тартибинде болгон маселелердин баардыгын толугу менен карап чыктык. Биринчи маселе ошол баягы тактайбыз деген жана 4-чү варианттын аягында бир эки такталар турган жерин толугу менен тактап, аны биз макулдаштык. Бирок жанагы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жакшы түшүнүп атасыздар, дем атышуу болгондон кийин элдин арасында ар түрдүү кеп сөз бар, толкундануулар бар, жарадар болгондордун тууган уруктары бар дегендей биз ошону 2 жумага жылдырып кое турдук. Тилекке каршы ошол биз 10 күнү Алимардан мырза тияктан биз бул жактан барып жанагы жолдун курулушун баштайлы дедик эле, техниканын баарын алып барып жол курулушуна башталуу байланыштуу үстү иштердин баарын бүтүргөн болчубуз. Тилекке каршы бул инцидентке байланыштуу жол курулушун азырынча токтото турдук.
Экинчи маселе бирок баягы биз негизги маселебиз болчу биздин жолугушуунун ушул чек арада жайгашкан жолдорду пайдалануу боюнча долбоорду биз толугу менен макулдашып талкуулап чыктык дагы ага кол койдук. Аны бекиттик, макулдаштык. Өкмөттөрдүн кароосуна жибердик. Биздин өкмөттүн, Тажикстандын өкмөтүнүн кароосуна. Анан ал жерде биз биринчи кезекте кечээ отуруп алып, ал жерде Тажикстандын чек ара кызматынын командующин биздин чек ара кызматынын төрагасынын орун басарынан ошол болуп өткөн инцидент боюнча маалымат уктук. Тилекке каршы Тажикстан башка версияны айтып атат. Кабарыңыздар бар, сиздерге чыккан. Дал келбейт. Бирок биздин чек ара кызматынын жетекчилиги так даана болгон фактылар менен өзүнүн баягы биздин болгон маалыматты берди. Ошого байланыштуу биз ошол жерден тапшырма бердик. Биргелешкен изилдөө жүргүзүү боюнча создать совместную оперативно-следственную группу и обеспечить расследование, значит, кратчайшие сроки и представить данные, значит, на рассмотрение. Эми жана совместный группа башкы прокурорлордун чечими менен сүйлөттү, ошондон биз чечим кабыл алдык. Башкы прокурорлорго кайрылуу жөнөттүк да, ушундай тез түзүлсүн деп. Андан кийин жанагы ошол эки маселени бекиттик, 3 болду. Төртүнчүсү биз бул жолу өткөн 32-чи протоколдо 3-июлда бир маселени силерге маалымат берген элек. Мына делимитация маселесин тездетүү боюнча бир жаңы башкача метод көтөрөлү деп. Ал эмне деген метод? Биздин мына жумушчу топтун жетекчиси урматтуу Искандар Курумбалимбаевич ушул биздин фактически ээлеген аймак боюнча бул киши давно даярдап койгон ушу чек аранын өткөн линиясында баягы описанный участоктор боюнча толугу менен бул бизде бар. Анан бул кишиде жана юридикалык негиз катары кабыл алынган документтерде бар. Өзү да айтып берет деген сурооңуздар болсо азыр. Şu 91-жылкы президенттер кол койгон келишим деп. Тилекке каршы жанагы Тажикстан 24-26 жылда картада башка нерсени алып чыгып атат. Анан баягы алдыга кетпей такалып калып атабыз да. Биздикин алар уккусу келбей атат да. Ошого байланыштуу биз мына өкмөт аралык комиссиялардын төрагалары мындай деген чечим келдик. Бул киши толугу менен мага өткөрүп берет. Макулдашып элек, тигилер менен макулдашып элек эле вариант. Анткени макулдашууга такыр болбой атат да. Бул киши биринчи жолу берген, биринчи жолу берген. Алардыкындагы тиги кишилер анан биздин деңгээлде каралат. Мурун биз карай турган маселелер мурда жумушчу топтордун, эксперт топтордун макулдашылган варианттарды карап бекитчүбүз да биз. Бул кандай сунушубуз болсо беките турган болуп атабыз. Бул деген ушул боюнча өзүнчө бир ушулардын аягына чейин карап чыга турган деген протоколго мында кол койдук дагы бир значит пункт. Бул деген башкача подход, башкача метод менен делимитацияны тездетүү боюнча бир өзүнчө бир пункт кабыл алынды. Анан кечээ кээ бир массалык маалымат каражаттарында чыгып кетиптир. Кандайдыр бир атын айтпай эле бир сайт айтып атат. Комиссиянын иши жүрүп атат. Причем айтып атат, Исфара районунун шаардын администрациясынын өкүлүнө байланыштуу булардын иши такыр жүрүшкөн жок, жөнүндө тарап кете турган болду деп. Андай эмес, мына көргөзүп койгон эки өкмөт башчысынын орун басарлары кол коюп, күн тартибинде коюлган маселелердин бардыгы боюнча толугу менен талкуулап, оң чечимге келдик, протоколго кол койдук. Экинчиси ошол болуп өткөн мына инцидентти толугу менен талкуулап, ал боюнча да мындай чечим кабыл алдык. Комиссия ишин улантууда, мындан ары да улантып бермекчи, өкмөт аралык комиссиялар. Албетте, кээ бир мындай сайттарга чыккан маалыматтар баягы биз бул жерге кол койгондон кийин ушу Сагдый облусунун төрагасынын орун басарына ссылка кылып айтышты. Биз макул эмеспиз, каршыбыз жанагы протоколго жол курууга дегендей маалымат чыгып кетти. Бул эми алардын ички проблемасы. Анан кечээ бир маалымат чыгыптыр. Мисалы 24 кечиге чыкты окшойт го. Душанбе категорически против деп. Андай эмес. Душанбе толугу менен мына коюлган протоколдорго аткаруусуна кызыктар. Дагы бир 30 протоколго да кол койду. Ошо өкмөт башчысынын орун басары. Бая биз кетип аткан, чечип аткан маселелерди мындан ары дагы бирге иштейли, бирге чечели деген чечимге келип туруп кол койдук.
бир гана нерсе, эгер жанагы атышуу, ок атышуу болуп кетпегенде, кечеги инцидент болуп кетпегенде, биз 10 күнү баштай айтпакчыбыз жолду. Азыр ушу кырдаал турукташканга чейин, кырдаал эми тилекке каршы толугу менен турукташып калды деп айта албайбыз. Көзөмөлдө турат. Ал боюнча суроо берсеңиздер, азыр мен ага да жооп берем. Ошого чейин жолдун башталышын кое турайлы деп чечтик. Ошого байланыштуу мына жанагы 4-чү вариантындагы дагы бир карап чыгып туруп, анан 2 жуманын ичинде бизге сунуш бериле деген мында протоколго мында кол койдук. Бүгүнкү күндө мына эртең менен менде маалыматтар Тажик Республикасынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Али Мардо мырза Тажик Республикасынын президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы генерал Ширалы Ширалы Хайруллаевич экөө кечээ мен экөө менен тең жолуктум. Генерал Хайруллаев менен да жолуктук. Аны менен бирге ушул кырдаалды турукташтыруу боюнча бир топ чараларды көрүү жөнүндө сүйлөшүп, чараларды көрүп атабыз дегенде, анан алар бүгүн ушул Варухка барып, эртең менен Варух айылына барып, өздөрүнүн элдерине жолугуп, ошол кырдаалды турукташтыруу боюнча бир топ иштерди жүргүзүп, кайра кетишти. Жол бүгүнкү күндө толугу менен ачык. Мен 1 саат мурун ошол чек ара кызматы менен дагы жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери менен дагы Баткен областынын ички иштер башкармаларынын жетекчиси менен да байланыштым. Кырдаал көзөмөлдө турат. Бирок эми кырдаалды толугу менен турукташып калды деп айтууга бир аз эртерээк. Анткени ок атышуу болду. Тажикстандын берген маалыматына караганда адамдар каза болду, жарадар болгон адамдар бар. Ошондуктан бир аз толкундоолор ошол Варух айылында Исфара шаарына карай. Ал жерде кечээ да болгон, бүгүн да бир аз бар. Аларды ошо бизге ошол генерал Хайруллаев, өкмөттүн башчысы Али Мардо мырзалар башка күч органдарынын жетекчилери менен тиешелүү чараларды көрүп, кандайдыр бир кырдаалдын курчуп кетпешине жол бербейбиз деген кечээ ушундай бизди заверять ишендирип кетишти. Ошол эле мезгилде биз кечинде түнкү саатында 12-де 11:30-12-де мен барып Баткен облусунун бүт күч органдарынын жетекчилери менен, анан кийин биз республикадан барган бүт жетекчилер менен атайын мындай совещание өткөздүк. Биз дагы ал жерде чогуу отуруп, ошол мындан ары кырдаалды турукташтыруу боюнча, кандайдыр башка бир инциденттерге жол бербөө боюнча конкреттүү иш-чараларды иштеп чыктык. Тапшырманы койдук. Бүгүнкү күндө ушу бардык биздин күч органдары ошол жерде иштеп атат. Маалы менен бизге маалымат берип атышат. Биз түнү менен жүрүп, эртең менен Ошко жетип, эртең менен учуп келдик буяка. Ошондо жолдун курулуш иши 2 жумадан кийин уланат. Жолдун курулуш иши 2 жумадан кийин уланат. Мүмкүн андан эртерээк деле болушу мүмкүн. Биз эми мындай деген алар өтүнүч кылды. Ушул кырдаал бир аз турукташканга чейин кое турсак деп. Анан болжол менен жанагы 2 жума дегенде алар тараптан сунуш болду да. Эгер 3 күндөн кийин болсо биз эртең деле бүгүн деле баштоого даярбыз. Техниканын баары ошол жерде турат. Каржылоо маселеси, башка уюштуруу маселелери бардыгы чечилген. Транспорт министрлигинин жетекчилиги, Тажикстандын транспорт министрлигинин жетекчилиги менен бир нече жолу барып, көрүп, тактап, анан биздин проектировщиктер ар бир метрине чейин чийип карап чыгышкан. Кечээ дагы бизге дагы алар маалымат берди. Биз дагы мунун баарын уктук. Давайте к вопросам перейдем, да? Урса? Да, на русском. Только коротко, конкретно по итогам переговоров последних, да? Все, что нужно, вы оставите себе. Что-то не нужно, вы... Ну, просто время. Можете выбросить, да? Уважаемые журналисты, мы вчера завершили работу совместного заседания правительственной делегации Кыргызской республики и Республики Таджикистан по делимитации государственной границы. Как мы вас информировали, 3 числа мы здесь подписали, прошло предыдущее заседание, подписали протокол о начале строительства автомобильных дорог Копташ-Аксай-Тамдык, Кишемиш. И вот развязки 4-го варианта, значит, объездной дороги Исфара-Варух, можно так ее назвать. Но это тот участок, который обходит наш населенный пункт Аксай и идет в сторону Варуха. Ну, мы тогда давали поручение нашим экспертным группам разработать проект соглашения, межправительственного соглашения об использовании этих дорог. И оставалось уточнить некоторые технические вопросы
по уточнению схемы вот 4-го варианта. По этой причине мы были приглашены вчера, значит, город Северо-Таджикской республики, не вчера, а 10-го были приглашены. И одновременно мы планировали совместно с вице-премьер-министром Таджикистана начать строительство вот этих дорог. К сожалению, по приезду мы узнали, что в 12:30 произошла перестрелка в местности Тамдык, значит, рядом с пограничным постом между нашими пограничниками и таджикскими пограничниками. По сведениям таджикистанцев, вы хорошо знаете, есть раненые, есть погибшие. В связи с этим мы тот день в основном были заняты, создали так называемый такой объединенный штаб регулирования этого вопроса. После обеда, вы знаете, была начата, значит, еще перестрелка со стороны, ну, вернее, огонь открыли таджикские пограничники, значит, в сторону нашего пограничного поста. И мы совместно с нашими, рядом со мной были заместитель председателя пограничной службы господин Алумбаев наш, и заместитель председателя правительства Таджикистана, командующий пограничной службы Таджикистана. Затем прилетел генерал Харуллаев, помощник президента Таджикистана по национальным вопросам. И мы занимались регулированием этого вопроса на следующий день. И где-то в районе в районе 9 вечера, да, перестрелка была прекращена, но мы занимались вопросами обеспечения безопасности людей, приняли ряд конкретных практических мер, чтобы не допускать дальнейшую эскалацию напряжения, скажем так, в этом регионе. Ну, мы продолжали обсуждать повестку дня. На следующий день мы утром, прежде всего, заслушали информацию руководителей пограничных служб двух стран. Вы знаете, вам хорошо известно, значит, версия Таджикистана резко отличается от нашей, от версии, значит, нашей пограничной службы, но заместитель председателя пограничной службы Алимбаев, он дал подробный анализ случившегося, хорошую информацию, и мы, значит, приняли решение о совместном расследовании данного инцидента. Мы подписали протокол, значит, направить обращение к генеральным прокуратурам двух стран о создании совместной оперативной следственной группы, чтобы они могли в кратчайший срок расследовать и, значит, привлечь к ответственности виновных. Кроме того, значит, нам удалось поработать, значит, ну, в обычном рабочем режиме. Мы обсудили и согласовали полностью проект соглашения об использовании этих автомобильных дорог. Направили правительством двух стран для проведения внутригосударственных процедур. Мы также полностью согласовали, рассмотрели предложение руководителя Министерства транспорта по схеме, по окончательному уточнению схемы развязки вот 4-го варианта дороги Варух, значит, Исфара, Аксай, Варух. Но в связи с случившимся инцидентом и по просьбе таджикской стороны отложили, еще раз дали поручение уточнить некоторые детали. Двухнедельный срок предстоит на рассмотрение, значит, правительственной комиссии. Следующий вопрос. Все вопросы, значит, связанные с делимитацией.